Караңыз, Токтогул Сатылгановду ушу кетмен төбөлүк эле азамат өзүнүн туугандары Анжан инкылабына катышты деп Анжанды өмүрүндө көргөн эмес токон. Тоголокко час берди, падышанын 4 жоокери келип алып кетти. Аны кыргыз өзү барып таап, кармап, колун байлап алдына салып берди. Ошол эле учурда казактын абайы соттордо сүйлөп, аябай катуу өзүнүн позициясын, пикирин билдирип жүргөн инсан катары аны дагы камоого алуу жөнүндө чечим чыгып, бир рота солдат келди. 80ге жакын. Бирок казактар бешилигин айрысын, чапкы чалгысын, орогун, кетмен балта тешесин көтөрүп, ороп туруп Абайды бербей койду да. Ким билет? Ошондо алып кеткенде Абай током окшоп кайра кайтып келе беле, келбей беле. Келбей калса, бүгүнкү күнгө чейин алтын тамга менен жазылган Абайдын чыгармалары болор беле, болбос беле. Ошондон улам айтат: эрди эр кылган эл, анан элди эл кылган эр. Кандай азаматты эр кылып көтөрүп алса, ошол эрге жараша эл болот.